Айнура Догдурбайна, вот менде бир өзүңүз айтып кеттиңиз, өнөр тармагында аткарылып жаткан иштер боюнча мына баяндамаңызда айттыңыз, жакшы, аябай жакшы алыктуу иштер жүрүп атыптыр. Анан эми өзүңүз жакшы билесиз да, бул энергия өнөр тармагы бул мамлекеттин экономикасын алдыга тарта турган негизги тармак да. Эми мен ойлойм, мындан кийин дагы жакшы алыктуу иштер болот деп ишенем. Анан менде бир эки суроо бар да, мына өзүңүз жакшы билесиз, акыркы мезгилде Кыргызстанга электромобилдер келиши күндөн өсүүдө да. Бул жакшы көрүнүш бир жагы. Бирок экинчиден ушул электромобилдердин батареяларында баягы аккумуляторун утилизация кылуу боюнча да кандай иштер жүрүп атат да бүгүнкү күндө. Эми өзүңүз жакшы билесиз да, бул башка унааларда сыяктуу эле буну таштап койбойт экен да, бул сөзсүз утилизация кылыш керек экен да. Ушул тармакта кандай иш чаралар жүрүп жатат? Рахмат, Эзбек Атокөзүевич. Бул багытта сиз өзүңүз белгилеп кеткендей, жана өзүмдүн баяндамамда айткандай, машина куруу баягы Московский районду жана ишке киргизип атпайбызбы? Ошолдо биз жалпы чөйрөнү жасап кеттик да. Бүгүнкү күндө кайсы бир компания эгер бул жакка ошол электромобиль или мындай сборка менен кирем десе, бардык шарттар даяр, бардык преференциялар даяр. Ал эми электромобилди баягы акыркы жылы өсүү темпи болгондуктан бул боюнча атайын, по-моему, былтыр силер колдоп бердиңиздер, утилизационный сбор кириш керек. Ооба. Утилизационный сбор кирет, анын ставкасы азыр жаратылыш министрлиги тарабынан эсептелип чыкса керек. Ну, где-то 25-жылдары уже сбор кирет биздин территорияга. Буну мамлекет өзү жеке колго алыш керек да. Мен ушинтип ойлойм. Себеби бул өзүңүз жакшы билесиз. Башка машиналарда буладыкы өтө зыяндуу да. Мисалы ошол эле сууга түшсө, анын канчалык адамга зыяны тиет. Ичет да аны. Мисалы бир жердин кыртышын бузат. Ошондой аябай бир зыян да бул. Ошону бул бир азыр болбосо дагы бир 5-10 жылдан кийин бул чоң бир көйгөйгө айланып калышы мүмкүн да, көйгөйгө. Ошон үчүн азыр алдын ала бул маселени өзүңүздөр колго алышыңыздар керек да. Хорошо, жарайт. Анан ушу экинчи маселе боюнча, ушул менде мына жакшы айтып кетти мына коллегам, ушул машина куруу боюнча завод бүгүнкү күндө баягы биз ратификация кылганда өзүңүз ушул жерде болгонсуз. Баягы жер маселеси проблема болуп аткан да, ошондо билесизби? Баягы бир частный жер болуп, ушул эмне болду? Чечилдиби ал боюнча? Бүгүнкү күндө бардыгы чечилди. Завод 90-95%ке даяр десек болот. Единственное, жанагы документация машина чыгарганга жанагы бул франшиза келип атат да, ошол жактан алган баягы система аккредитация деп коет эмеспи? Ошонусун баягы процедураны кичине кармалып атабыз да. Ошон үчүн где-то марттарга уже алып буюрса ачылат. Бардыгыбыздар чогуу барып ачабыз да буюрса. Жакшы, рахмат. Менде башка суроо жок.